Почта ташыган машинанын кузовунда отургандар үнсүз баратышты. Жайнагүл демин ичине катып, жүрөгү тынчыбай, көңүлү зилдей берди. Көз алдында дагы деле аны вокзалда узата чуркаган жигиттин элеси тартылып, анын «Жайнагүл, токто!» деп жан талаша кыйкырган үнү кулагында жаңырып жатты. Ал машинанын артынан чуркап келе жаткан жоодарды көргөндө эмнеге келди, эмнеге мени кубалап жатат, актануу үчүнбү же дагы бир ирет мени алдоо үчүнбү деп ойлоду кыз. Анын жүзүн көрүп, ошко кеткенден бери аны катуу сагынганын сезип, дал ушул жерден унааны токтотуп, кайрадан түшүп калгысы келди. Кайрадан анын бал тилине ишенгиси келди. Бирок жок деп өзүн токтотту. Баары бүттү. Бүтүшү керек. Дагы кызганычтын айынан миң ирет өлүп тирилгим келбейт. Жоодар, сен менин жашоомдо жоксуң, деп шыбырады Жайнагүл, узап бара жатып, көзүнөн аккан жашты жеңи менен аарчып жатып. Унаа боз жол менен Фрунзеден улам алыстай берди. Кеминдин тушуна барып калышкан эле. Машина бир маалда бир топ жерге чейин жүткүнүп, силкинип барып, анан дароо тык этип өчүп калды. Ордунан жылбай туруп калды. «Ой бала, эмне болду?» деп кузовдо отургандар чуулдап жиберишти. Айдоочу Сергей кабинадан секирип түшүп, адегенде орундуктун астынан ийри буйру стартерди алды да машинанын тушундагы тешикке салып, жан талаша айландырып, от алдырууга аракет кылды. Бирок мотордон эч кандай үн чыкпай, болгону темирдин темирге тийген кургак тыкылдаа гана угулду. Сергей сөгүнүп, кабинасынан май болгон чүпүрөктү алып келип, ысып турган капотту ачып жиберди. Капоттун астынан бурк этип ысык буу чыгып, бетине урду. «Ну вот и все!» Сергей бетин бырыштырып, башын дароо тартып алды. «Мотордун поршени тыкылдап жатат дебедим беле? Айбан гана диспетчер каттар кечигип жатат деп болбой жөнөткөн. Эми мына радиатор жарылып, суу агып калыптыр. Поршендер өлүптүр». Ал полуторканын буу чыгып жаткан капотун бир карап алып, «Эх!» деп колундагы май чүпүрөгүн жерге бир чапты да, кан шаркан түшүп, диспетчерге кара жинин кашайтып, орусча оозуна келген ыплас сөздөр менен жаны калбай сөгүнүптү. Айбан десе, мына өзү почтасын жонуна ташып, эми жөө ташысын. Ой жигит, жаман богооз экенсиң го. Унаада улуу кичүү кишилер, жаш кыздар отурат, анчалык ашата сөгүнбөсөң боло, деди орус тилин жакшы билген, 30 чамасында чачын капталга тарап, өзүнчө көйрөңдөнө сүйлөгөн жигит кузовдон жерге секирип түшүп жатып. Кыязы машинанын үстүнө олтургандардын жашы жагы эле ушул окшойт. «Мен аларга айткам», деди аны көрүп ого бетер күчөгөн Сергей. «Жолдо калабыз дегем». Анан булкулдай кабинасына басты. «Кана, давай төшкүлө, өз жолуңар менен кеткиле. Кааласаңар кайра шаарга кайткыла. Азырынча узап кете элекпиз. Мотор өлдү. Эми бул жылбайт. Уулум, ал дагы бала эмне деп эле буркулдап атат ия?» деди бети жүкөдөй арык байбиче. Орус тилинде түшүнбөй калгандыктан жука бир байлам жоолугунан бир кулагын чыгарып, жерде турган жигитке карап: «Эне, машина бузулду. Эми жүрбөйт» дейт. «Башка унаа менен кеткиле» дейт. Отургандар дарбый түштү. Кокуй, ушинтип ара жолдо калдыкпы? Андай болсо эмнеге салып алды бизди, Кудай аткырай. Машинеси дүркүрөп эле үнү бир башкача чыгып келе жаткан жанатан бери. Кузовдогулар ушинтип наалып, баштыктары менен куржундарын алып жерге түшө башташты. «Кел чоң кыз, жардамдашып коеюн», деди жанагы жигит кузовдон түшүп жаткан Жайнагүлгө колун сунуп. «Жок, өзүм эле түшөм», деди Жайнагүл тартынып. «Коюңузчу карындаш, сизге жардам берейин деп эле жатпайынбы?» Жайнагүл буттарын абайлап, кузовдун жээгине коюп, тайып кетпейин деп эки колу менен анын кырын кармаган кезде, анын тал чыбыктай белинен бир карылуу кол бекем кучактап калды. Кыздын тула бою дүркүрөп, денеси жайрыла түштү. Жанагы жигит аны капшыра кучактап жерге түшүрдү. Анан аны кучактаган бойдон кое бербей бир азга кармап турду. Айланада турган улуу кичүү аларды жабыла карап калышты. Жайнагүл катуу уялып кетти. Жүзү албырды. Буга чейин аны бир дагы эркек мынчалык жакындык менен белинен кучактап көргөн эмес эле. «Нары болуңузчу», деди ал зирилдеп, тигил жигиттен дароо боюну олактатып. «Жайнагүл, жардам берсем кайра нааразы болот экенсиз да?» Кыз чочуп кетти. «Бул жигит менин атымды кайдан билет?» деп элейип карап калды. «Көрдүм, жанагы жигиттин жан талаша артыңыздан Жайнагүл деп кыйкырып чуркаганын. Ошондон уктум атыңызды. Ал жигитти чуркаткандай эле сулуу кыз экенсиз», деди жигит жылмая. Кыз уялганынан жер тиктеди. Жигит бир саамга ага тамшана карап койду. Анан кузовдун жээгин катуу чаап, үнүн бийик чыгарып, айланадагыларга бакылдап кирди. «Менин атым Сагынбай. Партиянын чакырыгы менен келген 25 миңчилердин катарындамын.
колхоздорду уюштурууга көмөк көрсөтүп, айылдагы эскиликтин калдыктарын тазалап, жаңы тартип орнотуу биздин ыйык милдетибиз, деди ал көкүрөгүн кагып. Ал бул сөздөрдү Жайнагүл андан эч нерсе сурабаса деле өзүнүн ким экенин, колунда бийлиги бар экенин сездирүү үчүн атайын айтып жаткан. 1929 жылы ноябрь айында ВКПБнын Борбордук комитетинин пленумунда атайын чечим кабыл алынган. Ага ылайык өлкөнүн ири өнөр жай ишканаларын эң алдыңкы тажрыйбалуу жана идеологиялык жактан бекем 25.000 жумушчуну тандап алып, айылдарга жөнөтүү буйругу берилген. Бул түздөн түз Иосиф Сталиндин жана партиянын демилгеси болгон. Аларды партиянын ишенимдүү аскерлери катары көрүшкөн. Алар шаардык маданиятты, тартипти жана коммунисттик идеологияны артта калган айылдарга алып барышы керек эле. Сагынбай дал ушул 25 миңчилердин катарында болгонуна абдан сыймыктанган жигиттердин бири эле. Жайнагүл бул чоочун жигиттин тик караганынан ийменип четке карай басты. Бул кандай неме? Эмне мынча бабырап көп сүйлөйт? Эмне мынча ичи койнума кирип жатат? деп ичинен кооптонуп койду. Кайда баратасыз, карындаш? Тигил Сагынбай деген неме ого бетер күчөп артынан ээрчип алды. Айтпайм. Айтып коюңуз эми. Балыкчыга баратасызбы? Жүрүңүз. Жогу кетели. Сизди жолдо зериктирбей алып барам. Карындаш, деди жигит ага көзүн кысып. Кандай адепсиз жигит. Билимдүү эле көрүнөт, бирок эмне мынча наадан? Жайнагүл ичинен жийиркенип, ого бетер чоочулап жүрөгү опколжуду. Бул жигиттин көз карашында ага ашыкча кызыккан бир суктук бар эле. Азыр мындай адам менен бир арабага отуруп узак жолго чыгуу от менен ойногондой эле кеп. Кайсы арабага отурса да бул жигит ошол арабага түшүп алчудай сезилди. Жогдар болсо аны кастарлап, көзүн аг менен тең айланып, үлбүрөгөн балапандай аяр мамиле кылчу эле. Эми мынау жигитти карабайсыңбы? Жок, барбайм эч жака. Шаарга кайтам, деди ал чечкиндүү. Жолдун четиндеги таштарды кичинекей туфлиси менен тебелеп басып, аркы тарабына өттү. Анткени каршы тараптан отун ташып келе жаткан эски арабаны көргөн болчу. Арабакеч атасы сакалы курактуу киши экен. Жайнагүл алдынан тосо чыкты. Ата, мени Фрунзеге чейин ала кетесизби? Отур кызым, айланайын, деди арабакеч жай токтоп. Араба жылганда Сагынбай артынан кыйкырып калды. Карындаш, араба таптым, жүрүңүз мени менен балыкчыга. Ал жаңы эле арабага отуруп жатып, Жайнагүлдү колдон чыгаргысы келбегендей колун булгалады. Бекер эле шаарга кайтып жатасыз. Карындаш, балыкчыга бат эле жетмекпиз. Жок, рахмат. Жайнагүл артын кылчайбай жооп берди. Араба аста козголуп шаар тарапка багыт алды. Тигил ысык боткодой жабышкан жигитти узап, Жайнагүл өзүн коопсуз сезди, бирок ордунда белгисиз бир боштук орноду. Ал азыр бир чоң балээден кутулгандай жеңил дем алганы менен кайра кайтканда аны эмне күтүп турганын билбейт эле. Ал эртең менен эле айылга барып, ата неме учурашам деп чечкиндүү аттанбады беле. Эми эмнеге кайтып баратат? Мейли, бүгүн калайын, эртең башка унаа издейм, деп өзүн сооруткону менен иштен бир сезим, сен жоодар менен коштошкон жоксуң, сен качып кеттиң, деп шыбырап жаткансыды. Араба шаардын четине келгенде күн эбак тоолордун артына жашынып, айлана күгүн болуп калган. Көчөлөргө сейрек илинген фонарлардын жарыктары бүлбүлдөйт. Өзү батирде турган Василиса байбиченикине барып, каалганы каккылап, шалайып туруп калды. Эшикти калыч ачты, бирок кабагын бүркөп, өңүрөйүп турат. Себеби айылга бара жатканын ага айткан эмес эле. Буга чейин курбусу Зияш агай келери менен андагы чындыкты сурайбыз, деп аны көндүрүп жаткан. Бүгүн курбусу түнкү нөөмөттөн келээрин күтпөй эле жолго чыгып кеткен. Келдиңби? Деди ал таарынгандай. Эмне болуп кайтып келдиң? Айылга кетип атпадың беле мага айтпай? Жолдон машина бузулуп калды. Курбуңа айтпай чыкканда ошондой болот, деди ал кабагын чытып. Жайнагүл чарчап чалыгып, босогодо туруп улутуна кетти. Ой, кирүүгө эмне турасың селейип? Деди аны менен кошо улутунган курбусу. Жүр эми, кечки тамак ичейин деп жаттым эле. Ниетиң түз экен, дал үстүнөн чыктык. Жайнагүл болгон окуяны, машинанын бузулганын, жолдогу Сагынбай деген жигиттин адепсиздигин, коркконунан кайра кайтканын баарын ыйламсырап олтуруп айтып берди. Анан эртең менен кайра жолго чыгаарын кошумчалады. Бирок калыйча Жайнагүлдү бул иретте колдогон жок. Тескерисинче ачууланып курбусунун көзүн тике карады. Жайнагүл, жетишет эми. Сени курбуң катары бетиңе ачык эле айтайын. Буга чейин деле айтып келгем. Сен анык өзүмчүлсүң. Жайнагүл селт этип токтоп калды. Оба, таш боорсуң. Калыча ого бетер күчөдү. Баарын эле өзүң лабораторияда союп жаткан бакадай кылып кесип ыргыткың келет. Бекер жеринен хирург болом деп жулунган жоксуң го. Мерессиң. Кенедей чагыңдан жалгыз кыз деп эркелете берип, баары сенин көзүңдү караганына көнүп калгансың.
Бойго жеткени жигиттердин баары артыңан чуркап, сени чалчактатып көндүрүп коюшкан. Сен баары сени гана аяп, сага гана көңүл буруп туруш керек деп ойлойсуң. Бирок жашоодо андай болбойт, Жайнагүл. Башкалардын да эт жүрөгү бар. Алардын да жаны ооруйт. Калыча, сен эмне деп жатасың? Мен Жайнагүл эмне дээрин билбей калды. Курбусу эмнеге мынча ачууланып жатканын түк да түшүнбөдү. Сен жоодарды бир ооз укпай туруп, тойду токтотконуңа аябай капа болуп турам. Зибонун ким экенин Зияш агайдан сурап койгонго жарабадың го. Өзүңдүн гана таарынычыңды бийик койдуң. А жоодарчы? Ал тойду ушинтип бузганыңды кантип кечирет? Башкаларга эмне дейт? Абдан кымбат жайдан той берем, досторумдун баарын чакырам деп камынып жатканын сага сыр кылып айтты деп өзүң айтып мактанып жатпадың беле? Туурабы? Ооба, ошентип айткан. Жетекчиси ОГПУнун Фрунзедеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Караганын кан ыйлаткан Каардоо Головкин өзү баштап тоюбузга катышат экен деп айтып атпады белең? Бул бойго жеткен селкинин кылаар ишиби? Ооба, мен Галиянын айткан кебин сага айтып келдим. Бирок Зияш агайдын Жалал Абадтан келерин күтөлү деп сага канча ирет айттым, ыя? Калыча токтоно албай күйүгүп сүйлөнүп атты. Жайнагүл болсо үнсүз калды. Ооба, ал чын эле өзүн эле ойлоптур. Жоодардын абалын, анын эмне үчүн антип жүргөнүн түшүнүүгө аракет да кылбаптыр. Эми эмне кылайын? Жайнагүл акырын сурады. Эмне кылмак элең? Калыча бир аз жайлап, бирок дагы эле ачуулуу сүйлөп кирди. Эртең Зияш агайга барабыз. Чындыкты өз кулагың менен ук. Ошондо баары белгилүү болот. Чындыкты кандай оор болсо да Зибонун ким экенин билип алып, анан кет айылыңа. Жайнагүл ошол түнү кирпик илбеди. Таш боормунбу? Мен чын эле мерезминби? Деп өзүнө суроо берип чыкты. Калычанын ачуу айтылган сөздөрү кулагына жаңырып, жүрөгүнө өйүп жатты. Эртеси түшкө жуук Калыч экөө Зияш агайдын эртеген жерине барышты. Калыча аны ичкери кирип чакырып чыкты да, менин жумуштарым бар эле, деп шылтоолоп аларды калтырып кетип калды. Зияштын түрүн көргөндө Жайнагүлдүн жүрөгү болк этти. Анын өңү кубарып, бети башы кадимкидей шишип, үстүн керди жарылып, калбыйып чыгыптыр. Кызды көрүп алдастап апкаарып калган Зияштын өзүнүн да бул кетесинен уялып турганын байкалды. Саламатсызбы агай? Сизге эмне болгон? Жайнагүл ага жакын барып, Зияштын бетиндеги көк ала такты бетинин шишигин көрүп, тынчсыздана сурады. Сенин жоодарыңдын кылганы, деди Зияш жылмаймыш болуп. Бирок калбыйып шишиген эриндери жылмайганга ийкен бербей, жүзү ого бетер ыксыз көрүндү. Ал сени жоготуп алганына мени күнөөлөп, тиштерим шылкылдап калгыча бетимди түздөп кетти. Жайнагүл сүйгөн жигитинин мынчалык каардуу, чоң муштум экенин биринчи жолу угуп жатты. Жоодардын сырткы сыпайылыгынын артында мындай ачуу катылганын элестете албай, ишенбей турду. Кантип эле? Деп суроолуу тигилди. Ушинтип эле. Зияш шишиген эриндерин араң кыймылдатып, жол четиндеги отургучка отурду. Агай, Жайнагүл Зияшты тике карады. Мага азыр баарын ачык айтып бериңизчи. Сибо деген ким? Жоодардын ага кандай тиешеси бар? Зияш бир топко унчукпай жер карап турду. Ал жоодар менен Жайнагүлдүн тою болбой калганы ушул сөздөн улам келип чыкканын өзү да болгоп жаткан. Анан терең дем алып, шишип калган көздөрүн бүтүйтө Жайнагүлгө карады. Мейли Жайнагүл, баарын айтып берейин. Бирок укканыңан кийин жоодарды кечиресиңби, же андан биротоло кол үзөсүңбү, же кайра жарашып алып той кыласыңарбы, аны өзүң чеч. 41-бөлүм. Кулактын кызынын кармалышы. Куйкалап тийген күндүн аптабы ташты да эртип жиберчүдөй. Фрунзедеги Пишпек станциясынын ачык аянтында Нарын, Каракол, Талас кантондорунан жана Ош округунан кулак катары сүргүнгө айдалган адамдар куйкалаган ысыкта кайда качаарын билбей, көлөкөлөп отурууга не бир сөлдөйгөн дарак же не үстүнө калкалап турган калканыч таппай турушту. Вагондордун көлөкөсүндө бүгүн кулактарды жөнөтүүгө жоопту болгон ОГПУнун өкүлү Чекирбаев жай гана тамекисин бурулдата чегип, аларды суз гана тиктеп турду. Анын кой көздөрүндө адамдардын тартып жаткан азабына ушундай болушу керек дегендей муздак кайдыгерлик гана бар эле. Боз гимнастеркасы ысыктан терге чыланып, белиндеги жазы булгаары куруна тапанча асынган милиция кызматкери өнүн болушунча кыйкырып, Чекирбаев азыр эле берген узун тизмени окуп, анда аты аталгандарды эки топко бөлүп жатты.
Рыковский району 12-айылдан Чынтемиров 1-топ, Мамбетов 2-топ. Аларды боз сукнодон тигилген гимнастерка кийген, маңдайында кызыл жылдызы бар, фуражкаларынын четтери ОГПУнун ички аскерлерине мүнөздүү жашыл жээк менен кооздолгон конвой аскерлери колундагы мылтыктары менен желкелеп бөлүп жатышты. Качмак түгүл, башын көтөрүп өйдө караган адамды атып салчудай сурданган конвойердин апкаарып, ак сакалдуу карыялардан баштап жаш жигиттерге чейин көздөрүн ылдый салып жер карашат. Аялдар болсо кирдеген ак жоолуктарын бекем байланып, суусагандан улам эриндери кесилип, ысыктан беттери албырып, тердеп бурдап, балдарын боорлоруна бекем кучактап, тагдырдын бул сыноосуна да моюн сунуп калышкандай олтурушат. Сагалыда үй бүлөсү менен ушул топтун арасында эле. Алардын Фрунзедеги станцияга келгени мына бүгүн 4-күн болот. Кулак катары айдалгандарды адегенде араба менен алып жөнөшүп, андан соң пристанга алып барып кемеге салышты. Балыкчыга чейин кеме менен келип, андан ары ылдамдат кыла деген жогорку жактан атайын буйрук келгендиктен шашылыш бир нече полуторка машиналарга жүктөп алып келишти. Сагалы келгенден бери айланасындагылардан сураштырса, өлкөнүн ар кайсы аймактарынан сүрүлүп келгендердин айрымдары бул жерде ачык асман алдында конуп түнөп жашап жаткандарына 1 айга жакындап калыптыр. Кийимдери небак кирдеп, жуунбагандарына көп болуптур. Алардын айткандарына караганда, ар кайсы кантондордон келген баардык кулактарды чогултуп туруп, анан бир этап менен жөнөтөт имиш. Оренбург шаарынын аталышына көбүнүн тили келбей, Орунборго айдалат экенбиз, деп өз ара шыбырап калып жатышта тургандар. Эми мына, бүгүн сурданган ГПУнун кишилери келип, аларды таң атпай 2 топко бөлүп киришти. Сагалы Жайнагүлдү көрбөй кетип каламбы деп ичинен кейип жатты. Кайра бир ою, мейли, келбей эле койсунчу, кулактын кыз деп аны да кармап алышпасын, деп сарсана болот. Кызынан болсо дайын дарек жок. Балким биз жокто айылга барып келе албай жатабы деп ойлоп коет. Бирок кече коңшу Кызыл Төр айылында жашаган таанышы, алар менен кошо сүрүлгөн Төлөкабылдын жээни келип калыптыр. Катаал күзөтчүлөр менен сүйлөшүп жатып, жээни атайын корголгон жайдан чакыртып алыптыр. Сагалы Төлөкабылга жакын барып, айланасын байкап, анан акырын айтты. Төлөкабыл, жээниң айтып койчу, жалгыз кызым Жайнагүл шаардагы төрөт үйүндө иштеп жатат. Жээниң барып, атасы кулакка сүрүлүп, этап менен кетип жатканын айтсынчы. Бир ыгын таап келип калса, кызым менен акыркы ирет коштошуп калайын, деп суранды Сагалы. Төлөкабыл бир топтон кийин кайтып келип, Саке, жээниме жанагы аманатыңызды жеткирдим. Кызыңа сөзсүз барып айтып келем деди. Жээним сөзүнө турган мыкты жигит, деп барбалактады. Ошону менен Сагалы көзү тешилип, күзөтчүлөр турган тарапты улам-улам жалт карап коюп жатты. Дал ошол тушта жанатан бери узун тизмедегилердин атын кыйкырып берип, өнү бүтүп калган милиция кызматкери тамагы киркирей «Нарбозов!» деди. «Мен Нарбозов. Үй бүлөң менен 1-топко кошуласың». Сагалы, Уларбө жана Айымкүлдү 2 уулу менен ээрчитип 1-топ турган жерге карай басып барды. Милициянын үнү андан соң такыр эле кырылдай чыгып калды. «Кулбутенов!» деди. Тургундардын эч кимиси унчуккан жок. «Кулбутенов!» деп жатам. «Барбы бул жерде?» деди тигил кайталап. Баары тым-тырс. Милиция жанындагы күзөтчүлөргө карады. «Качырып ийгенсиңерби?» деди башын калчылдатып, тизмени кайра-кайра карап. «Кулбутеновду тапкыла!» Күзөтчүлөр эмне кылаарын билбей алдастап калышты. Ошол учурда топтун арасынан бир аксакал үн катты. «Ой, милиция бала! Бу Кулбутенов дегендин аты ким экен? Кулбутен деген ысымды кыргыздар койбойт эле?» Милиция өзү да чоочуп кетти. Көзүн аңтарып, кагазды көзүнө жакындатты. «Кулбутенов кулжыгач!» деди кайталап. «Кулжыгач деген барбы?» Четте ысыкка карабай кара чапаны менен болжурай олтурган ак калпагын маңдайына баса кийген карыянын жанындагы жолдошу капталга түрткүлөбейди. «Кулжыгач деп сен айтып атат. Мен дебейсиңби?» «Ия», деди карыя селтетип. «Мен кулжыгач деген менмин». «Андай болсо жанатан бери оозуңа талкан сугунуп алгансып, эмне турасың?» деди милиция кара жини кашайып.
Бир аздан кийин шектене калып, карыянын фамилиясынын кандай мааниде жазылып калганын өзү да эми түшүндү. Анан калса ал качпай эле ушул жерде турганына сүйүнүп кетти. Экинчи топко кошуласың. Жана милициядан бул тууралуу сураган аксакал колундагы таягы менен өтүгүн чапкылап койду. Бул катчынын катасы тура таңдын көрө. Жанындагы кара тору жигит коштоп кетти. Болжолу сабаттуу жигит өңдөнөт. Кайсы катчы болсо да укмуш катчы экен да. Кул Бутен деген атты аябай жакшы коюптур. К менен Ö тамгасын укмуш оңдогон экен. Өзүңүз да атаңыздын аты ким экенин билбей калыптырсыз го, аксакал. Ким жазды эле? Деди кулжугач шадырай куржунун сүйрөп, жанындагы уулун алып экинчи топко бара жатканда. Билбейм. Бир орус жигит жазып жаткан, деди ал башын көтөрбөй баратып күңк этип. Анда кыргыз тилин так билген уялчак орус экен капырай, деди кара тору жигит. Уйку менен күлкүдө ар жок деп айтылгандай, канчалык убай менен күйүттө турушканына карабай, бул сөздү угуп тургандар каткырып жиберишти. Эмне жыргайсыңар? Деди ошол тушта вагон тараптан бери басып келе жаткан Чекирбаев. Токтоткула бул ызучууну. Анын көзү канталап тургандарды жеп жиберчидей тиктеп каарданып жаткан. Ошо маалда көзү куралчан аскерлер мылтыктарынын түп жагы менен түртсө да болбой, аянтка кирүүгө аракет кылып жаткан эки кызга түштү. Анын бири ак көйнөк кийген, арык чырай, мөлтүрөгөн супсулуу кыз экен. Ата, апа! Деп кыйкырып жатты кыз тургандарды көздөй умтулуп. Чекирбаевдин дароо лабизи өрттөнүп, ошол кызды карай басты. Бул Жайнагүл болчу. Зяштан Зебо тууралуу чындыкты уккандан кийин Жодардан кантип барып кечирим сурашты билбей, жан дүйнөсү аңтар-теңтер болуп, 3 күндөн бери ооруп, төрөтканадагы ишине да барбай жаткан. Бирок башкы дарыгер Мамбетов чакыртып жатканын айтып, бүгүн төрөтканадан атайын киши аны издеп келиптир. Барса, Мамбетов өңүнөн кан сөлүк ачып, боз ала болуп кабинетинде отурган экен. Төлө Кабылдын жээни айтып кеткен жаман кабарды кызга угузган эле. Кызым, ал жерге барба. Сен 8 жашыңдан бери Караколдогу жатак мектепте окуп, өз алдынча кетипсиң. Фрунзеде медтехникумда окуп тарбиялангансың. Сен накта советтик дарыгерсиң. Анын үстүнө акушер менен фельдшерлер азыр өлкөгө аба менен суудай керек. Бирок ошентсе да ОГПУга ишеним жок. Атынан кулак деп табылса, кулактын кызы деп сени да камап албасын, деп катуу эскертти. Бирок Жайнагүл ата-энеси айдалып жатат дегенди укканда кантип чыдап турсун? Батирге шашыла келип, ошол күнү түнкү нөөмөттөн кийин үйдө эс алып жаткан Калычаны ээрчитип бул жерге келген эле. Темир жол рельстерин ары жагынан бери шашыла жүгүрүп келгендиктен бети башы албырып, демиккен Жайнагүлдү көргөн Чекирбаевдин оюна дароо арам ой келди. Болду болбоду, бул кулактын кызы окшойт. Ата-энесин айдап ийип, өзүн көңүл ача турган кыз кылып алчу неме экен, деди ичинен. Анан күзөтчүлөрдүн жанына шашылып басып келип, кайда? Артка! Бул жерге кирүүгө болбойт, деп Жайнагүлдү түртүп жаткан күзөтчү жаш жигиттин ийинен колун коюп өктөн буйрук берди. Кызды кое бер. Жакындарына учурашып алсын. Жайнагүл ага бир мемге ыраазы боло карап, рахмат деди да, аптыгып ага карай келе албай турган сагалы менен үй бүлөсүнө карай басты. Алдагы чалды үй бүлөсү менен бошото тургула, деди Чекирбаев күзөтчүлөргө. Жайнагүл ата-энесин кучактап ыйлап жатты. Токтоткула, деди бир аздан кийин Чекирбаев аларды тыйып. Анан сагалыга кайрылып, бул кыз кимиң болот? Деп сурады. Кызым болот, айланайын, деди сагалы анын кызын кое бергенине Чекирбаевге ыраазы боло. Чекирбаев дароо ичинен кым деди. Мына сонун олжо колуна түшүп жатат. Ата-энеси кулак экен. Бул кызда эми эч кандай укук болбойт. Акырын алып калып, каалагандай кылчаса болот. Кызың болсо эмнеге эркиндикте жүрөт? Кулактын кызын кармагыла, деди Чекирбаев дал ошол жерден каардана. Эмелеки жайдары турган мүнөзү дароо өзгөрүп кетти. Айланайын, кызым дарыгер да, деди сагалы аптыгып Чекирбаевдин арам оюн түшүнбөй. Дарыгер болсо эмне экен? Деди Чекирбаев өзү басып келип Жайнагүлдүн назик билегинен темирдей бекем колу менен толгой кармап. Дал ошол маалда станциянын үстүнөн паровоздун ачуу ышкырыгы жаңырды. Репродуктордон милициянын кырылдаган үнү чыкты. Болгула, вагондорго жүктөө башталсын. Биринчи топ.
алдыда турган вагонго, экинчи топ арткыларга, биринчи топ Оренбургга жана Кавказга, экинчи топ Украинага. Станциянын аянты заматта алай дүлөй түшүп сүрмө топ башталды. Конвойлор мылтыктарынын түп жагы менен элди вагондорго карай желкелеп айдап башташты. Саалы менен улар бу кызым деп Жайнагүлгө умтулушту. Бирок аларды куралчан аскерлер тороп вагондон тепкичтерине карай күч менен түртүп жөнөштү. Ата, апа, кое бергиле мени. Жайнагүл колун жулуп алууга жанталашып аракет кылды, бирок Чекирбаев аны кое бермек түгүл, ого бетер бекем кармап, элдин агымынан четке, вагондордун көлөкөсүн көздөй жулкулдата жетеледи. Анан кытмыр көздөрүн жүлжүйтө Жайнагүлдүн кулагына акырын шыбырады. Тынчтан, сулуу кыз. Атының баары бир кетет. Алар эми тирүү кайтпайт. Ал эми сен мени менен каласың. Эгер тилиңди тишиңе катып, менин айтканымды кылсаң, сени кулактын кыз деп Украинага айдабай алып калам. Болбосо, сени да азыр тетигил вагонго тыгып салам. Сагалы вагондун эшигине жете бергенде артына кылчайып, Чекирбаевдин Жайнагүлдү жетелеп элден бөлүп бара жатканын көрүп жүрөгү кабынан чыга жаздады. Жайнагүл! Сагалы артка жылынып, кызына кайтып келүүгө аракет кылды. Бирок күзөтчү аны желкеден ары дыркырата сүйрөп, капталдарында 40-вагон деген эски жазуулары бар мал ташыган вагонго карай алып жөнөдү. Сагалы сасыган вагонго түшүп бара жатып, буга чейин өзү карап жардамдашып жаткан Сарбай молдону эки уулу замбил менен көтөрүп вагондорго карай бара жатышканын көрдү. Жанында эки уулун бооруна бекем кызган улар бөмө менен Айымкүлдү түгөлдөп карап, ден дароо болуп турганда вагондон оозу жабылып, шарт-шурт эте колпу салынды. Кийинки 42-бөлүмгө анонс. Жоодар Эмканын эшигин ичинен түртүп, сыртка кадам таштай бергенде, эки жактан эки күзөтчү заматта пайда болду. Анын тамагына жана желкесине нагандын муздак тумшугу такала калды. Иманбаев, ордуңдан козголбо, деген каардуу буйрук кулагынан дал түбүнөн чыкты. Сиз ОГПУнун башчысы Головкиндин буйругу менен камакка алындыңыз. Тескери карап, колду желкеге ал. Жоодар артка кылчайгысы келди эле, күзөтчүлөрдүн бири анын ийинин темирдей бекем колу менен басып, машинанын бооруна такады. Ошо маалда каршы тараптан өтүгүнүн такасын таштуу жерге катуу уруп, ОГПУнун улуг опери басып келди. Ал сонун өзгөчө иштер боюнча улуг опер болуп иштеген кесиптешине кайдыгер гана тиктеген бойдон жанындагыларга кыска буйрук берди. Кызматтык куралын алгыла, бел курду чечкиле. Күзөтчүлөрдүн бири жоодардын белиндеги жазы булгаары курду чекистин кадыр баркынын жана бийлигинин белгиси маузери менен кошо сыйрып алды. Ошол замат шак-шак деген үн чыгып, жоодардын билегине муздак темир кишендер салынды. Алып кеткиле, деди улуг опер. Түз эле подвалга 3-камерага. Соонун кызматкери экенине карабай, өзгөчө режим менен кармалсын. Эч ким менен сүйлөштүрбөгүлө. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынын Таш жүрөк деген 40-бөлүмү жана Кулактын кызынын кармалышы деген 41-бөлүм менен тааныштыңыз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Чыгарманын Закым коштогон күндөр 1-бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.